Достар, азыркы учурда Жалал шаарынын Баксейил көчөсүндө жолдор кеңейтүү максатында мэрия тарабынан 56 үй бузулуп атат. Анын көпчүлүгүнө анын укуктануучу документтери болгон үчүн мэрия компенсация берип атат. Бирок кээбиркилерине канча үйгө чейин компенсация берилген? Азыр компенсация берилген 3 үй болот. 3 үй өз билемдик кылып чыгып кеткен үчүн жана укуктануучу документтер болгон үчүн ага компенсация берилбейт. Ошол азыр биз Жалал шаар мэриясына келдик. Ошол КУМУСтун бөлүм башчысы кичине интервью алып көрдүк элек. Ошол боюнча кичине маалымат берип коесузбу? Бизде Жалал шаар мэриясынын 2-мартта буйругу чыккан. Буйруктун негизинде бизге компенсация бөлүп берүү тарабы жүктөлгөн. Ошонун негизинде биз азыр Куркура көчөсүнөн баштап ошо Бактыбай айыл өкмөтүнө чейинки аралыктагы үйлөргө компенсация төлөө иштерин жүргүзүп атабыз. Жалпы 56 үйдүн ичинен бүгүнкү күндө 42 үйгө келишим түзүлүп бүттү. Анан ошо 56 үйдүн ичинен 3-өө муниципалдык жерге чыгып алганына байланыштуу 3-өө өз каалоосу менен үйлөрүн бузуп беришти бүгүн. 3-өөнө компенсация төлөп берилбейт. Алар туура түшүнүү менен биздин эскертүүлөрдү туура түшүнүү менен кабыл алып, ушу жарандарыбыз мындайча айтканда бузуп беришти. Ал эми калган жарандарга келишимдер түзүлүп, компенсациялар өз убагында төлөнүп берилип атат. Кечиресиз, компенсация бул ошол укук танытуучу документтер бары гана үйлөргө төлөнүп берилип атат, туурабы? Укук таануучу ошо гос регистрден гос актылары бар эмелерге үйлөргө төлөнүп берилип атат. Түшүнүктүү. Вот достор, бул чыгарылышыбыздын башкы себеби кокусунан бирөө мамлекеттин жерин басып алайын деп ой болсо басып албаш керек экен. Мамлекет бир күнгө бәрим ал үйлөрдү бузат экен жана эч кандай акча төлөп бербейт экен. Ошол себептен бул жерге келдик. Башка суроо жок. Чоң рахмат да. Эми барып. Салам алейкум достор. Биз Жалал шаарынын Пригорода көчөсүндөбүз. Бул жерде азыр 50 канча үй бузулуп атат. Башкы себеби жол кеңейтилип атат. Бая Жалал шаарынын КУМУС өкүлдөрүнүн комментарий алгандай бир гана укук танытуучу бар гана үйлөргө компенсация төлөнүп берилип атат деди. Өзүм билемди кылып чыгып, эч кандай документ жокторго бир тыйын да компенсация жок деди. Ошондуктан кимдеген кокусунан иштарлык кылып болгон жерде тойбой мамлекеттин жерин басып алам деп аткандар болсо анда карагыла. Сенин жериңер бир күн баарым бузулат. Силерге бир тыйын төлөнүп да берилбейт. Ошондуктан болгон жерге шүгүр деп мамлекеттин жерин ээлебеймиз, штрафларынан баспай шүгүр кылып отурсаңар жакшы болот. Чоң рахмат.